Кыргыз ГИСТин корутундусунун отчетун жеке ишкер биз баш болуп барайлы дагы элди түшүндүрүү иштерин ошол жерде көрсөтүп жүргүзөйлү. Кыргыз ГИСТен дагы специалисттер чакырайлы, түшүндүрүп беришсин. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Уруксатын берин. Конечно, биз аны кармап отурганга эч немебиз жок, кызыкчылыгыбыз дагы жок. Кайра 2 жылга деп узартып алдым. 2 жылдан бери ошол мурунку кылгандарын азыр эле кайталап атат да. Ошол үчүн мен Садыр Нуркожоевичке дагы бир жолу ГКМнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке Алай жана Кара Суу райондору чектешкен Чыйырчык тилкесиндеги 9 булак жайытынан сары таштын кору бар экендиги аныкталып, 2015-жылы жол меткен жоопкерчилиги чектелген коому лицензия алган. Мыйзам боюнча чалгындоо иштерин жүргүзүүгө толук жол ачылган. Ошол мезгилде лицензия Алай районуна берилсе, райондун өкмөтү жер аймагы карабай турганын айтып, уруксат кагазын берүүдөн баш тарткан. Андан соң гана ишкер Кара Суу районунун Каттаталдык айылынан тийиштүү иш кагаздарын алган. Сары ташты изилдөөнү баштаган ишкер Калойнур Жолоновго кенден 5 чакырым алыстыкта жайгашкан Ташкору айылынын айрым 15-20 чакты тургундары каршылыгын көрсөтүп, элеттеги мектептин директору Нурбек Жусупалиев аттуу жаран калкты атайын уюштуруп, техникаларын өрттөп, жада калса ишкерлерди ур токмокко чейин алганы бар. Бул мыйзам бузуу үчүн эч кандай жоопкерчилик тарткан эместигине ишкер нааразы. Макулдук алып, анан иш баштаган учурда кайрадан мага тоскоолдуктар башталды да. Бул жер Алай районунуку деди. Анан айыл өкмөткө айттым: "Силер өзүңөр отказ бердиңер го, мен бизге карабайт, мен Кара Сууга карайт дедиңер го. Эмнеге кайрадан мынтип атасыңар десем, жок шултоолорду айтып эле. Ошондогу азыркы Алай районунун зам акими Жапанов Шерикбай деген ошол мезгилде айылдык кеңештин төрагасы эле. Мына ушулар, ошо айыл өкмөттөр чогулуп алышып, анан кийин ушундай тоскоолдуктарды башташты да. Ошодон бери мына 7 жыл өттү. 7 жылдан бери андан кийинки айыл өкмөтү дагы тоскоолдук берди. Азыркысы дагы тоскоолдук берип атат. Ушинтип тоскоолдук берип эле келатышат да. Алай районунуку дейт. Макул дедим. Алай районунуку болсо, силер мага Алай районуну деген кагазыңарды көргөзгүлө, макул, мен силер менен иштешейин. Мага азыр Кара Суунуку деген Гипрозем Кара Суунуку деген кагазды берди. Мен Кара Суу менен иштешем да дедим. Десем жер биздики дейт. Макул, силердики болсо силердики. Мага айырмасы жок. Кагазыңарды көргөзгүзө десем, былтыр күзгө чейин мага бир бүтүр кагаз көргөзүп алышпады. 6 жылдын ичинде бир бүтүр Алайдыкы деген бир кагаз көргөзүп алышкан жок. Көргөзүп алышпай эле жөн эле аргандай шултоолор менен бут тозууларды кылып келишти да. Анан былтыр күздө Алай районуна деп туруп, анан кийин Бишкек Гипрозем корутунду берди. Алай районунуку деп. Алай районунуку деп бергенден кийин кайрадан мен Алай районунуку деп кайра лицензия алдым. Азыркы күндө боптур мына Алай районунуку деп. Ама азыр Алай районуна бардым, анан кийин бар туруп эми мага макулдук бергиле десем, алар айтышкан, макулдук беребиз. Сиз Кыргыз ГИСТен ол жер көчүп кететкен кассаңыз, көчүп кететкен, ошон үчүн Кыргыз ГИС менен текшертип алып, анан кылыңыз дешти. Макул дедим, бирок бул Кыргыз ГИС менен текшертип ал деген нерсе бул геологиянын эрежелеринде жок. Булар ошол МТС мындай корутундуну берген экен, бирок бул корутундуну мага айыл өкмөт дагы, МТС дагы мага официалдуу түрдө кат менен жөнөткөн жок. Жөн эле колума карматып коюшту. Мынанычы. Анан көрсөм, мына жазылып турат. Корутундусу менен силерге көргөзүп коет, так кылыпчы. Ош обласы Алай району Күлчө айыл өкмөтү Ташкору айылы деп турат. Бул Ташкору айылына чыккан корутунду эле өзүчү. Ушул жерде эми мурда көтөрүп барышканда айылды белгилеп койгон эле, эми биздикин кошуп белгилеп коюштур. Анан буга дагы макул болду. Мейли деп туруп, анан кийин мен буга официалдуу келбеди деп туруп, анан кийин МТСке кат менен кайрылсам, МТС мындай деген жообун берди магачы. Мына МТСтин мага берген нерсесин силерге окуп берип коеюн. Сиздин ЖЧК тарабынан геологиялык чалгындоо иш чараларын жүргүзүү мерченделип жаткан аймакта визуалдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында кооптуу табигый процесстерди, анын ичинде жер көчкүлөрүнүн анык белгилери жок деп берди.
Бул аймак көп жылдан бери эки райондун ортосунда талашка түшүп келген. Бул көйгөйдөн улам ишкер лицензиянын дарегин 2 рет алмаштырганга мажбур болгон. Ташты иштетүүгө ошол мезгилде бийликте турган кызмат адамдары кийлигишип, кен бул күнгө чейин ачылбай жатканы жеке ишкердин көкөйүнө жеткен. Ишкер милиция жана мамлекеттик кызматкерлер элге түшүндүрүүнүн ордуна козутуп, кендин кызыкчылыгы үчүн карапайым калкты каршы коюп жатканын жашырбайт. Мамлекеттик кызматкерлер бар экен да, ушундай экен, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн келип туруп, мына жер коопту, бул жерде калса көчүп кетет деп туруп, элдерди ушинтип көтөрүп атышат. Ошо көтөргөн ошол Исаев сүйөр. Камеранын алдына келгенде башкача сүйлөйт, наракка барып элге башкача сүйлөйт. Даже бизде анча-мынча сүйлөгөн жерлерин биз тартып калган жерлерибиз дагы бар. Ошо элди күйлөйт, ал келип алчы. Анан кийин кайра чыгып туруп, бизди күнөөлөп коюшат. Аялдардан бери уюштурушту былтырчы. Эгерде бизге мамлекет тарабынан, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан реалдуу барып, сүйлөп, түшүндүрмө иштерди жүргүзүп, иш алып барса болот. Бардык эле иш бүтөт. Себеп дегенде бул жерде кызыктар адамдар бар. Эми ал жерде айта турган болсом, ал жерге башын тыкпаган адам калбады. Бардыгынын атын атай берсем, мен ушакчыдай дагы болуп калышым мүмкүн. Анан алардын бир жаман жери мынандай кылышат экен. Өздөрүнүн колдору менен жасабайт экен аларчы. Бирөөнүн колу менен жасашат экен. Бирөөнүн колу менен жасап туруп, анан кийин бул жакта отура беришет экен, эчтекени билбеген адам болупчу. Биз эмне кылдык, биз эчтеке кылган жокпуз деп коюпчу. Бүт ошо мурунку мамлекеттик кызматкерлер, артында тургандар, элди көтөргөндөр дагы ошолор. Буга чейинки УДНын начальниктери, азыркы начальниги дагы керек болсо, барып туруп, былтыры биз иштеп аткан жерде келип эл тополоң деле кылган жок. Өзү барды дагы элди койгула, бар кетип калгыла десе, кетип калат эл. Ал анткенин ордуна биздин ишти токтотуп коюп баса берди. Жол меткен жоопкерчилиги чектелген коомунун башчысы Калыйнур Жолонов кызыкчылыктардын көптүгүнөн улам Сарыташты ачуу 7 жылдан бери мүмкүн болбой жатканын айтат. Мамлекеттик геологиядан корутунду чыккандыгын, таш карьери экологияга зыян келтирбей тургандыгы тастыкталган. Өткөн жылы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жер көчүп кетүү кооптуулугу болбош үчүн Кыргыз ГИС мекемесинен изилдөөгө алынуусун жолдогон. Ишкер миллион сомго жакын коротуп, жер кыртышын толук кандуу изилдетип, жакынкы күндөрү гана кооптуулук жок экендигин далилдеген корутунду чыгарып берген. 1,5 ай изилдеш. Анан ошондо мынандай деп мен тога жерин силерге айтып берейин. Мынандай жазылып турат, Кыргыз ГИС. Бул жерде эч кандай жер көчкүлөрдүн белгилери жок деп жазып тур булардагы. Наоборот, ал жерде баягы таш оорлук кылат. Чаш жердин бетинде турат да, оорлук кылат. Бул 1 гектар жеринде 230 000 тонна таш бар. Бул наоборот алыныш керек деген корутунду чыгарып берди. Ал жер, ол таш олорго наоборот ташты алыш керек экен. Ушундай корутунду чыгарып берди. Анан ошол айылды дагы белгилеп, за пределами участка мына за деп ошондой чыгарып берип кетти. Мына айыл турган жерди кооптуу деп чыгарды бул жерде дагычы. Мына өкмөттөн ал жерде айыл өзү 2002 жылы, 2003 жылдары кооптуу аймак деген неме чыгып, буларга жер берилип, өкмөт тарабынан баягы жардамдар берилип, жер, акча, материалдык жардамдар берилип, буларды көчүп кеттиген. Булар азыр ошол жерге чыгып, сен бул жерди калсаң көчүп кетет дегенге да акылары жок. Өзү негизи чын-чынына келгенде. Анан кийин ар нерсени шылтоо кылып жүрүп, кыш мезгил келгенде, баягы жерде иш болбой турган мезгилде, мына туруп макулдукту бизге берди. Жаз мезгили келип, биз эми ишибизди баштайбыз дегенде, Кыргыз ГИС менен ишибизди баштайбыз дегенде, мына макулдугун кайра кайтарылып алынды деген мага кат жөнөтүп иштир. Мына булар өзүм билемдик кылган жерлерин баса белгилегенче айтып кетейин мен. Айыл өкмөттөн ошо жергиликтүү кеңештин депутаттарынан айыл өкмөттүн 1-2 кызматкери ол комиссия түзүшүптүр дагы, комиссия түзүшүптүр. Чогулуш башчысы Исмаилов дейт, катчысы Какаров дейт, Рустамбек Жерадиси, комиссиянын мүчөлөрү Исаев. Ошо айыл өкмөт бизге өзү макулдук берип алып, кайра комиссиянын составына кирип алып туруп, кайра онусун өзүнүн берген нерсесин өзү кайра жокко чыгарып атат. Мына булардын катачылыктары да
Ниязбеков деген айыл немеде ошол жергиликтүү кеңештин депутаты Арыкбаев, Маматова дегендер бүт ошолар комиссия түзүп туруп анан кийин кайтарылып алынсын деген мынандай токтом чыгарышыптыр. Буларды мен мыйзамды карап чыксак, бир дагы ушундай кылып кайра кайтарып алганга эч кандай акылары жок экен, укуктары жок экен. Мына мыйзамдын бузулганы. Мыйзамдын бузулганы да бир баса белгилеп кетсем, мына сүйөр өзү айыл өкмөт макулдук берип алып туруп өзүнүн берген кагазына өзү кайра каршы чыгып атат. Мына булардын кылган мыйзам бузган жерлерин мына баса белгилеп айтып кете турган болсом. Кой деди. Мына кол коюп бер, мен кат жазып келдим. Мына кол коюп бер койдум, мынаны эле алып кала бер. Сен дедим. Десем, мен алып калсам дейт, мыйзамсыз болуп калат дейт. Мына айыл өкмөттөрдүн деңгээли. Мынаны айыл өкмөт алып калса, эч кандай мыйзам бузуу жок бул жерде. Анан эмне кылайын десем, тиги жакка алып кирип бериңиз деди. Тиги жагына кирсем, ал жеринде жер адиске таштаңыз деди. Жер адисине кирсем, жер адиси жок экен. Кимге таштайын десем, анда бардыгыбыз эшикке чыгып калган мезгилде, алып кала берчи сен деле. Десем, жок, мен алып калсам мыйзамсыз болуп калат дагы, көчөдө туруп эле айыл өкмөтүндө иштебеген бир балага берип коюңуз дейт. Мен кантип берип коем ага? Анан мен бербей келе бердим анан. Бирок көрүп чыкты бардыгын. Мына жыйынтыгын окуду. Бардыгы нормаль. Мындан дагы кабыл албай койду. Анан ошол жерде булар мындай кылат. Жусупалиев Нурбек деп Ташкор айылынын мектебинин директору бар. Ошону Примовда иштеген Апылаев Кадырбек деген бар. Ушуларга окшогондорду уюштурушат дагы, алар элдерди уюштурушат. Ушинтип алып чыгып мага тоскоолдук кылышат. Ошо Жусупалиев Нурбектин үстүнөн канча рет иш козголду, канча рет буга чейин. Канча рет көп арыздар түштү, бирок эч кандай немеси жок. Себеп дегенде ал ошобу аркасында турган ошол жерге кызыктар адамдардын ишин кылып бергендиги үчүн ага эч ким тийишпейт. Кендин астында жайгашкан Ташкору айылы кооптуу аймакта орун алгандыктан 2002 жылдары мамлекет тарабынан жер берилип каржылык колдоо да болгон. Ишкер мындан улам айылдагы социалдык көйгөйлөрдүн чечилиши үчүн фонд түзүп, пайданын тийиштүү бөлүгүн салып туруш шартын койгон. Кендин азабын тарткан ишкер борбордук бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоду. Курманкул Токторалиевич, мен Ош облусунун прокуратурасына мындай арыз менен кайрылдым. Ушуну тыкыр изилдөөгө алып бериңиз, сизден суранычы. Бул жерде мыйзамдар аябай бузулуп жатат. Мен бардык жүйөлөрдү мен арызыма келтирип жаздым. Ушуну көзөмөлдөтүп бериңиз, сизден суранычы. Анан былтыр барып мен дагы узарттым, 2020 барып кайра узарттым, 2022ге чейин узартып берди. Ошондо 4 жылдыкка сага тоскоолдук, 4 жылдык менде далилдер бар эле да, тоскоолдуктар боюнча токтот деген, ишигин токтот деген. Ошону бергенде мага 4 жылга улап берип аткан жеринен мен 2 эле жылга улап берсеңер болот. Жетет мага. Мен 2 жылда бүтүрө алам изилдөө иштерин деп, мен 2 эле жылга узартып алыпмын. Себеби эмнеге? Менде мына жаңы бийликке келген азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевичке, ГКМнин председатели Камчыбек Кыдыршаевичке мен ишеничим өтө чоң болгон. Бирок тилекке каршы мен ал кишилерди күнөөлөбөйм. Бирок мына жактагы кол алдында иштеген, кызматка койгон адамдары мурдагы эле бийликтин тушундагы кылгандарды кайталап атышат да. Кайра өзүң ушактап, өзүң жаман көргөзүп, ушундай кылат экен. Алай районунун Гүлчү айыл өкмөтүнүн башчысы Сөөрбек Исаев Сары таштын казылбай турганына мыйзам негизинде тоскоолдуктар жок экенин айтат. Жеке ишкердин Кыргыз ГИС мекемесинин корутундусун комиссиялык кароодон өткөрүп, жергиликтүү элге түшүндүрүү менен иштөө баштоого боло тургандыгын билдирди. Кендин казылышына жергиликтүү өкмөт дагы кызыктар экенин, мындан улам социалдык көйгөйлөрдүн чечиш үчүн элге түшүндүрүү иштери боло тургандыгын убадалады. Райондук ички иштер бөлүмдөрү жана башка структуралар бардыгыбыз болуп барып ошол жеке ишкер чалгындоо ишин жүргүзүп алсын деп ошол жерде кошо турдук, элди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Ошонун натыйжасында бул 6 жылдан бери чалгындоо ишин жүргүзө албаган адам жүргүздү.
жүргүздү. Эми азыр мыйзам чегинде Кудай буйрса ушул Кыргызстандын корутундусунун отчетунусун алып келсе, жана дагы чогуу келсе өзү кошулуп. Биз дагы барып даярбыз, барып дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, чалгындоосун аягына чейин кошуп жүргөнгө даярбыз. Жеке ишкер мамлекеттин казынасы жана өндүрүш үчүн мыйзамды колдоо болушун күтөт. Эгер Сарыташ кени иштесе, жергиликтүү тургундар жумуш орундары менен камсыз болушун ишкер айтат. Ал эми 7 жылдан бери талашка түшүп келген көйгөйдүн чечилиши үчүн ишкер борбордук бийликтен колдоо сурайт. Чалгындоого уруксат алган компаниялар экологиялык корутунду такталганын, ишкерлерге бут тосуу райондук администрация өкүлдөрүнөн болгондугун да айтат.